Өпкөнүн кагынуу дартынан каза тапкан мугалим дарыгер Аликжан Шерматов көп кырдуу адис 1967 жылдын 30 мартында Өзгөн районунун Куршав айылында жарык дүйнөгө келген. 1984 жылы Куршав орто мектебин алтын медаль менен аяктаган. Жаш кезинде эле зээндүү, активист, алдыңкы окуучу болуп бүткүл союздук арттек пионер лагерине жолдомо алган. 1990 жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтун артыкчылыктуу диплом менен бүтүргөн. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын борбордук аппаратында башка адис болуп эмгектенген. 2 жогорку билимге ээ болгон Аликжан Шерматов 3 класстагы мамлекеттик кызматтын инспектору наамын татыган. Өмүрлүк жары менен 31 жыл жашап, бир уул 2 кызды татыктуу тарбиялаган. Бирге окуп, бир тармакта иштеген жубайы Аликжан Шерматов өзгөчө сапаттарга ээ болгонун белгилейт. Улжан Шерматов Улжан Балтабаевна, жолдошум Шерматов Аликжан Ишматович. Экөөбүз тең Ошгунун медицина факультетинде мугалим болуп иштете элек. Эми ушундай окустук болуп калды. Элдин баары эле ушинтип ооруп атышат. Ошол биздин үйгө биринчи келген окшойт. Экөөбүз тең медикпиз. Экөөбүз тең врачпиз, ошондуктан мен роддомдо иштейм, областной неонатолог врач болуп. Же ошол жактан жуктурганымды билбейм, иш кылса, же башка жактан жукканын билбейбиз точносын. Ошентип ушундай болезнь башталганда эле биз ушу экөөбүз ооруп калдык. Анан балдарыбыз дагы ооруп туруп Башкекке эми барып келди эле. Же аяктан жукканын билбейм, точносын билбейм да. Айта албайм бир нерсе деп. Ошол кафедрадан дагы бирөө ооруду эле, же ондан жукканын билбейм. Иш кылса ушинтип башталып тез эле бир жуманын ичинде эле ушундай болуп 3 күн реанимацияда жатты, анан ушундай өтүп кетти. Жолдошум өтө жакшы киши. Мындай адам кимде да. Мен өмүр бою бир жаман сөз уккан эмесмин жолдошум. Бир адамдан да жаман сөз уккан эмесмин. Баардыгы ушу Аликжан байке жакшы киши деп. Студенттер да жазып жатышат. Агайыбыз эң жакшы профессионал агай эле деп көңүл айтып атышат. Кыргызстан боюнча достору баардыгы көңүл айтып отурушат. Достору да ыйлап, баардыгы шок болуп. Мен эле эмес, менин тууган ургум, кайын журтум эле эмес, бүт ушу бизди тааныган адамдардын баардыгы шок. Сознаниеде отурабыз. Эч ким ишенбейт. Жакшылыкка чуркап жүргөн адам 3 күндүн ичинде бир жума ооруду да, ошо 3 күн катуу ооруду, ошо 3 күн ичинде өтүп кетти. Диссертациясын мына жазып бүтүп баардык документтерин бүтүп накка немеге койду эле, диссоветке тапшырам деп мына даярдап койду эле. Сентябрда диссертациясын жактамак 5 жыл эмгектенип, өзү мектепте алтын медаль менен бүткөн, ординатураны жакшы бүткөн, институт жакшы бүткөн, жалаң 5 деген баалар менен. 2 диплому бар. Бирөөсү стоматолог врач, бирөөсү ошо экономист деген. Ошо МЧСте иштеп жүргөндө ошол дипломго окуп туруп анан кийин МЧСке ишке кирген да. Ошол жерде МЧСте дагы главный специалист, борбордук аппаратта, МЧСте борбордук аппаратта бир 10 жылдай главный специалист болуп иштеген. Ошол жерден алган мына медальдары бар. Ошо медальдарды Оштун баягы 10-жылкы болгон ЗЧУсунда алган. Анан Америкага барып бир достук неме кылып келген экен, гражданский оборона менен военный неменин экөөнүн ортосунда ошол жөнүндө алган медальдары бар. Эми өмүр бою ушинтип иштеп жүрүп ушу Ошкуга келгенине бир мугалим болуп келгенине бир 7-8 жылга дагы өтүп калды эле. 5 жылдан бери диссертация жазып, ошол диссертациясын бүтүп, мына диссертациясы турат мында. Ошол бүт документтерин бүтүп, диссоветке тапшырам деп сентябрда предзащитасы болмокта. Ошондо отурабыз. 3 балдар боюнча. 3 балабыз бар. 2 кыз, 1 уулубуз бар. Уулубуз дагы врач, медакадемия бүтүп, быйыл ординатуранын 1-курсун бүттү.
кыздарыбыз ошо чоңоюп атышат. Чоң кызыбыз Аликжан, Айкүл Аликжанова деген кыз, көптөрүң таанысыңар керек ошо. Аны ошону турмушка бердик эле. Бир гана ошо кызыбыз турмушка берип, ошонун тоюна барып өткөндө. Башкаларын эми үйлөйбүз деп мына июлдун биринде кетмекпиз Бишкекке. Экөөнүн кудалары да даптаяр болуп турушат эле. Ошолорго барып, ошактан экөөнүн тоюн бирөөнү берип анан бир айдан экинчисин берели. Бирөөнү үйлөп анан экинчисин бир айдан кийин берели деп. Шашылып ушундай өзүбүзчө эле негедир шаштык билбейм. Экөөнүн күнү чыгып калдыбы же убактысы жетип калды ошентип аткан жакшылыктарды, көп жакшылыктарды пландап турган ушундай кезде ушундай болуп калды. Айта берсем бул киши жөнүндө өтө жакшы ата, жакшы жолдош, жакшы эне, жакшы аке, кайнсиңдерим баары ыйлап атышат. Тууган уруктун баары ыйлап атышат. Мен өзүмдүн тууган уруктарым, менин нинелерим дагы булардын, мен Улжанды атым, ошо 5-кызмын. Ошолордун ага катарында болчу да. Алардын өзүнүн агасы жок болгондуктан 3 иним, 3 тең бизге ага катары эле болчу деп ыйлап кече Куран окуттук ушул эме домдо. Кетишти баары тууган уруктар. Ушундай болуп калды. Жакында кызымдын тоюна барганда Стамбулдан өзү эле биз кыдырып келсек, корабльде ошо түшүп калган экен өзү. Аны жөн эле позировать этип тура бериптир да. Мынтип тур, антип турса тура бериптир, билбей элечи. Анан келгенде бир маалда биз эмне мынтип түштүң эле десек, биз келгенде түшөт элек чогуу десем, эмнегедир ушинтип өзү жалгыз түшкөн экен да. Анан келсем эле $100 алып койдум дейт. Тартып аткандан билбей тура бердим, позировать эте берипмин дейт. Анан бир маалда келип с вас $100 деди дейт. Бирок ошондо мен капа болдум эле, эмне ушул эле $400 $100 аласың. Азыр эми сүйүнүп атам, жакшы түшүп калды экен. Ошо акыркы сүрөттөр 31 жыл жашасам, ошо 31 жыл бир дагы бир жаман сөзүн угуп, же бир жаман кыялын көрбөпмүн. Ошо эркелеп экөөбүз чоң сүй менен үйлөнгөнбүз. Экөөбүз үйлөнгөндө дагы мен азыр андайды билбейм, Бишкектен бир самолет ошо экөөбүздүн группабыз анда неме болот эле, самолеттор кичинекейраак болот эле, ошол бир самолет менен экөөбүздүн группабыз ошого учуп келгенбиз. Ошондо мен общежитиядан чыкканмын да. Биринчи жолу ошо общежитиядан мени чайка менен алып чыгып кеткен да. Ол кезде чайка менен чыгыш мүмкүн эмес эле. Анан кайнагам дагы актер болгон үчүн ошол дагы көп жардам берип, тойду аябай сонун организовать этип беришкен да. Анан бир самолет, бир свадебный рейс, элдер азыр айтат го, ЗАГСка мынтип чыктым, антип чыктым. Биз ЗАГСка ошо Бишкектен самолет менен учуп келгенбиз. Бир самолет студент. Ошонун өзгөчө ушундай тоюбуз да болгон да. Ошо эсимде каларлык. Бияка келсек, биякта чоң кайнагам дагы алдагы өтүп кетти. Өтө жакшы киши. Атын айта албайм. Ошол кайнагам дагы бизди аябай сонун кылып, алдагы чайка менен тосуп алыптыр да. Ушундай сонун той кылып беришкен иш кылса. Тоюбуз да окумуш болгон эле. Мен бир аял болуп бир жаман сөз уккан эмескен. Баарынан өкүнүчтүүсү элдер айтат го, бир урат эле, урбаптыр да. Ошого урбаптыр, токмого чебепмин деп ошого арман болуп атам. Бир жаман сөзүн укпаптырмын. Бир койбоптур да меничи. Астапыр. Бирок ушундай жакшы киши эле да. Ишимдегилер айткандар, эрке катынсыз сиз дешет, ошо эрке катын экенмин да, билбей. Эми билип атам да. Ушундай эми эмне кылышы билбейм. Дүнүйө бардык түшүп кеткендей эле ушундай акыбалда отурам. 2015 жылдан бери Ошмунун медицина факультетинин ортопедиялык жана терапиялык стоматология кафедрасында студенттерге билим берген. Жогорку окуу жайда 10дон ашык илимий макаласы жарык көргөн. Кандидаттык диссертациясын бүтүрүп жакынкы күндөрү жактаганга даярданып жүргөн. Адамгерчиликтүүлүгү жана үлгүлүү үй бүлөсү менен коомчулукка таанылган. Аликжан Шерматов стоматологторду окутууда өзгөчө ыкмаларды колдонуп, билим берүүгө дагы өз салымын кошту. Алик даярдаган студенттердин баардыгы ийгиликтүү орундарга ээ болчу. Постоянно 1-2 3 местаны ээлейт эле. Аябай катуу даярдайт эле студенттерди. Ушу наука тарабына, теория жагына аябай көп басым жасап,
студенттерди ошол тармакта катуу окутат эле. Бүт студенттер аны сыйлайт эле. Студенттер, кесиптештер, ошо жетекчилигибиз баарыбыз аябай сыйлайт элек. Биз үчүн чоң жоготуу болду. Али биздин кафедрада, жамаатта мындай чоң нерсени жоготкон болуп атабыз азыркы күндө. Акыркы жолу жолукканым ушу өтүп кеткен күнгө бир жумабы 10 күн мурун жолукканбыз. Абет учурунда ошо кафедра бир кагаз иштер менен келсем, алда ошол жерде экен, экөөбүз скамейкага отуруп көп нерсени эстеп, кыйлага чейин сүйлөшкөнбүз.